сай кылып, мына бул сай, аркы сай, бүт эле сай Орекин баары. Орекин баары мына Орекин дөңдү алыш үчүн эле жарым күн кетип атат да. Бул деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктикте жайгашкан Тоң ашуусу. Дал ушул ашуу аркылуу район эли мал жандыгын сыртка алып чыгышат. Эми күздүн келиши менен чабандарга малын айылдарга түшүрүү үчүн жол ачылууда. Аба ырайынын бузулушу менен жолду суу жеп, кыядан түшкөн муз эрип, жол жабылып калган учурлар болгон. Жол жок, жылда ушинтип агып калат, суу жеп кетет. Моякта Жаман кыя деген жери бар. Бореки муз турган жер, ошак көк жалпаң муз, жылда ошактан өтө албай, үстүндөгү серпантин жол менен чаап кетебиз. Быйыл аракет кылып атабыз да чапканга, буюрса чаап 2 километрдей жер калды, буюрса кырына чейин чабабыз буюрса. Тоң ашуусундагы жол 2022 жылы ачылып жасалган. Андан бери быйыл райондук администрациянын Күнчыгыш айыл аймагы, Болот Мамбетов айыл аймагынын жайыт комитеттеринин демилгеси менен атайын техниканын жардамы менен жол ачылууда. Узундугу 8 чакырым жол ачылып, дагы 3 чакырым жолду ачуу иштери жүргүзүлмөкчү. Алыскы сырт жайлоосунан ушу көл өрөөнүнө ушу малдарды көчүп келүүсү үчүн шартты түзүү максатында жасалып атат. Бул жол Күнчыгыш айыл өкмөтү жана Болот Мамбетов айыл өкмөтүнүн жайыт комитеттеринин менен жана администрациянын колдоосу менен ишке ашырылып атат. Тоң районунан 40 километр алыстыктагы Тоң ашуусундагы жол ачуу иштери район элинин 4 түлүк малын сырттан аман-эсен айылдарга алып түшүүгө шарт түзмөкчү. Мындай жол ачуу иштери келерки жаз айларында малды сыртка айдап чыгуу мезгилинде дагы жүрмөкчү. Салтанат Керимкул кызы, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары.